Саламатсыздарбы, урматтуу Соло Медиа YouTube каналынын жалпы көрөрмөндөрү дедим го, көрөрмандары, таза кытайлык кыргыздар деле сүйлөп койдум а. Бүгүн биз Love Is деген сүйүү бул деген атайын программага келдик. Мен атым Максат, фамилиям Давранов. 17 жылдан бери ушул чыгармачылыкта, теле алып баруучулук жаатта, Айтор элдин кызматында, эфирде 17 жыл, журналистика тармагында, теле тармагында жалпы 17 жылдан бери сиздердин кызматыңыздардамын. Бул жак менин келинчегим Манасбекова, Алтынай кол чабуулар. Баарыңыздарга кутман кеч. Бүгүн мынакей ушундай сонун интервьюга келип калдык. Интервью узук болот деген ишеничтим. Өзүм жалпы аты жөнүм Манасбекова Алтынай. 15 жылдын жүзү болуп калды. Би тармагында профессионалдуу бийчи болуп келем. Жана ошондой эле Максат Даврановдун жубайымын. Ооба, биз 2023 жылдын 26 июнь күнү баш кошконбуз. Мына үй бүлө куруп, бир түндүктүн алдында биригип жашап атканыбызга 7 айдын ашып калыптыр, 8 айдын жүзү болуп атат. Кудай буйруса баары жакшы. Биз ойлогондой, биз кыялдангандай жашоодо жашап атабыз. Аллахка шүгүр. Сизде баары жакшыбы? Ооба. Анда биз бул формат жаңы формат экен. Бизге суроолорду азыр гана берди. Ошондуктан биз анда баштайлы. Алтынайдын кайсыл сапаттары сизге жагат дейт? Алтынайдын мага бардык эле сапаттары жагат. Мен өзүм Алтынай менен чогуу эфирде 3 ай чогуу кызматта болуп, танып, 6 ай танып, андан кийин 3 ай эфирде чогуу болуп, Алтынайдын бардык эле сапаттары, мен кыялданган, мен ойлонгон, мен элестеткен, мен Аллахтан сураган бир мүнөздөрдү, сапаттарды алып жүргөндүктөн мен ушул менин жубайым болот деген бир чечим чыгаргам. Акыркы кездери бир эле сапаты жакпай атат. Кызганчак болуп кетти да. Эмне кызганчак болуп кетти? Билбейм, эмне кызганчак болуп кеттиң, Кызгандырсаңыз кызганабыз да. Мен кызгандырбайм деле, өзү эле кызгана берет да. Мен алгачкы суроомду окуп кетейин. Максатты алгач көргөндө кандай ойдо болдуң эле дейт. Максатты алгач көргөндө мен негизи коркком. Себеби күтүүсүз конок болгон. Биринчи жолу 8 декабрь көрүшкөнбүз. Ошондо күтүүсүз конок болуп кирип келгенде бул ким деп таң калгам. Ушундай сезим болгон менде. Болду ошол эле. Ошол эле, башка эч кандай. Ооба, мен деле байкайм. Көзү тегерек болуп, улам кагазды карап, улам мени карап, ошондой биринчи көргөндө сүйүп калган окшойм. Эле. Анда улантабыз. Алтынай менен алгачкы эфир. Алтынай менен эми алгачкы алып баруучу катары эфирге биз эсимде 2023 жылдын 14 март 14 мартында биринчи жолу ушул музыка телеканалында Сонун шоу деген долбоорду алып баруучу болуп чогуу кызмат кылганбыз. Албетте Алтынай экөөбүз кандай форма кийебиз, окшош кийебиз, кандай кылабыз деп сүйлөшүп, андан кийин эфирге чыкканбыз. Биздин биринчи коногубуз Кубаныч Сатаев болгон, Ооба. Мына, бардыгы эсимде экен. Тура элеби? Жаңы Переходи на ООО Комбо тарифтик топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. Бир күндүн ичинде кайсы сөздү Максат көп колдонот? Кайсы сөздү? Смотря кайсы сөз, эркелеткенби, жабышканбы деп. Эркелеткен сөздү айтайын. Менин жаным деген сөздү көп колдонот болуш керек. Ушу сөздү. Ооба. Кээде ушул Алтынайга ушунчалык көнүп калгам, жаным деп атып, атыбызды да унутуп коет. Ооба, башка эле достору менен отурганда шашып кетип, жаным деп берген учурларым көп болгон. Ооба, мен көп ушул жаным деген сөздү айтат экем. Алтынайга алгач берген белегиңиз. Негизи Алтынайга алгачкы белегим ошол колун сураганда шакек салдым окшойт, Анан гүл ошол болду да анан кийинки белектер көп эле эми. Эң негизги ошол го дейм,
мага кымбат. турмушка чыгасыңбы деп колун сураганда шекек бергем. Баасы жок, кымбат аябай. Эмеден Италиядан алдыргам деп койсок. Тайын заказ кыл. Үчүнчү суроо. Максатты эң көп эмне кажалат кылат? Максат негизи кыйын учур болуп жатса дагы, кыйналып жатса эч качан билдирбейт. Максат дайыма күлүп жайнап жүрөт. Мени дагы ошол нерсеге үйрөткөн. Негизи эле мен эми кээде сезесиң го, баары бир жүрөгүң сезет, анан эмне болду, жалат болуп жатасызбы бир нерседен деп сурасаң, жок, баары жакшы деп күлүп коет. Эч качан кыйналып жатканын же болбосо бир нерсе бир жаман болуп жатканын билдирбейт. Негизи бул менин табиятыман болсо керек. Ошол студент кезинде дагы канча ач калып, квартирадан куулуп калган учурда дагы апамдарга билдирбегенге аракет кылчумун. Апам эми бизди жалгыз чоңойтуп калат апам, ошон үчүн апамды аягандыктанбы көп нерсени билдирбегенге аракет кылып, анан ошол эле мамилени алтын айда алат окшойм анда. Чынында Максат, мага караганда Максат өзү турмушта көп кыйынчылыктарды көргөн, анан өзүбүз да жалгыз калып, мисалы сүйлөшүп, ар кандай темада сүйлөшүп отурганда ушул жашоо башынан өткөн окуяларды айтып бергенде мен таң калам. Менин жашоом ага караганда бир топ эле таттуу эле өткөн экен, мен бир да кыйынчылык көрбөй өскөн кызмын деп шүгүр кылып келем. Жолдошум көбүнчө жолдошум ошо кыйынчылыктан өтүп калган. Кийинки суроо. Акыркы берген белегиңиз дейт. Акыркы берген белегим акча го дейм. Күндө ката беректи. Акыркы берген белегим ошол акчалай эле белек. Жакында эле ошол акчалай белек берип өзүң каалаган нерсеңди алып ал дедим. Анан ошол. Максат кайсы футбол командасын колдойт дейт. Бизде Максат футбол көрбөйт. Өзү негизи туура эле айтат. Мен ошол футболго көп эле кызыкпайм. Бирок мен таң калгам негизи башында. Эмнеге деп көбүнчө эркектер ошо пультту кармап эле же болбосо телефонунан деле футбол көрөт. Андай байкоо. Бизде Максат киного жакын. Кинофильмдерди аябай көп көрөт. Ошол жагы туура жооп бердиңиз. Кол чабуулар деп койсоң. Алтынайдын жакшы көргөн ыры. Алтынайдын жакшы көргөн ыры дегенде мен ойлоп атам, ыр эмес, ырчысы десем жакшы болот го депчи. Алтынай ошол казак ырчысы Садырадин деген ырчы жигит бар. Ошол аябай көп угат ырларын, тамак жасап атканда, кээде бир видео жасап монтажга кое турган болгондон ошол Садырадиндин ырларын көп коет. Анан ошол мен билем Айга карап деген ыры. Ошол ырын көп укту, экөөбүз турмуш курганда эле ошол ырын угуп, анан мен аябай досторума күлдүм. Мен да 2000 жылкылардан өйдөлөрдүн ырларын угуп баштадым депчи. Ошол Садырадин Айга карап. Ал үйдөн эч качан ыргытпай турган буюм. Максат эч качан үйдөн ыргыта албай турган буюм бул жайнамаз деп ойлойм. Бул өтө баалуу, өзү үчүн дагы ошол. Анда улантабыз, урматтуу көрөрмандар, бизден алыстабаңыздар. Алтынайдын апасынын туулган күнү. Алтынайдын апасынын туулган күнү, апамдын туулган күнү, мен жаңылышпасам 4 октябрь, 5 октябрь, 3 октябрь, 3 октябрь туура. Апамдын туулган күнү 3 октябрь. Ошол туура эле, туура жооп бердим. Максат сенин чыгармачылыгыңды кандай колдойт дейт. Чыгармачылыгымды жакшы колдойт. Биз башында эле үй бүлө куруп жаткан кезде бул билген, мен кайсы жакта иштейм, ким болуп иштейм, кесибим кандай, ошондуктан мен дайыма колдойм деген. Эгер бул сенин иштеп жаткан жумушуң өзүңө жакса сөзсүз түрдө, ошол дайыма эле колдоп келет. Туура, негизи мен Алтынайда айтам, эгер ошол жумуштан өзүң рахат алып атсаң, өзүң кыйналбай атсаң, анда жумушуңду уланта бер дегем. Эгер сен ал жумуштан кыйналып, нерв болуп, үйгө келип ошондой маанай менен келе турган болсоң, анда жумушуңду токтотуп коюшуң керек дегем. Азырынча ушундай. Алтынайдын экранында кандай сүрөт турат? Ошондо телефонунда, Алтынайдын телефонунда намаз тууралуу бир картина турат. Орусча жазылган, мааниси менин оюмча намаз бул котормос менен, намаз жөнүндө
жазылган бир картина турат. Туура. Максаттан алган эң кызыктуу кеңешиң кандай? Максат дайыма айтат, тагдырга жазылган нерсе болот деп эч качан сыгылбаш керек. Негизи эле кандай десем, мен көбүнчө ушундай адаммын, ичиме сактайм, өзүмдүн ичимде кыйнала берем, көпчүлүккө айтпайм, чыгарбайм. Максатка да ошондой болгом, башында чыгарчу эмесмин, айтчу эмесмин. Анан ошол сапатын, ошол кеңешин айтып, көпчүлүк жерден мен мындайча айтканда азыр сыгылбай калдым, ойлонбой калдым. Ошол кеңеши мага аябай жардам берип жүрөт дайыма. Ким биринчи сезимдерин билдирди дейт. Албетте биринчи мен билдиргем. Алтынай экөөбүз айтып атпадымбы, ошол эфирге чыгып баштагандан баштап ушунчалык жакындан бири бирибизди таанып билип, анан мен биринчи жолу ошол Алтынайды көргөндө жактырган болсом, жакшы көргөн болсом, ушу эфирге чыгып баштагандан баштап мен жаңылбапмын, ушул мен өмүрлүк жубайым экен деген бир чечим чыгарып, анан биринчи жолу курсагын тойгузуп, эфирден кийин үйүнүн алдына апарып отургузуп, анан кийин сезимдерин билдиргем. Негизи Алтынай үчүн күтүүсүз болгон, бирок андай деле чоң шок болгон эмес, себеби бул аябай коркуп жүрчү экен. Ушу Максат байке бир күн ушу менин сүйөмдү айтып калбаса экен деп сезип байкап эле жүргөн экен да. Анан ошон үчүн бул үчүн коркуп күтүп эле жүргөндөй экен да. Ушундай болду эле? Ооба. Максат канча кыялыңызды аткарды дейт. Негизи эле турмуш кургандан бери үй бүлөлүк мен кыялданган ойдун баардыгын Максат күндөн күнгө мен ойлогондон да артык аткарып келатат деп ойлойм. Ошону сизге айта албай жүргөм. Айттыңбы? Ооба. Качан Алтынайга үйлөнүү чечимин чыгардыңыз дейт. Алтынайга үйлөнүү чечимин ошол биринчиден ушул Аллахтын буйругу экен. Негизи экөөбүз тең биринчи жолу ошол эфир аркылуу жолуктук, көрүштүк. Мен ушу биринчи көргөндө эле ушу менин жубайым болот деген бир ой келген. Анын жигити барбы, жигити жокпу, кайсыл жактан, канчанчы жылкы, анысы эмнегедир ойлондурбаптыр. Анан кийин сураштырып көрсөм, жигити жок экен. Анан кийин болгону экөөсүнүн жерлигибиз эми кичинекей эле Кыргызстаныбызда билинбейт деле го дейм. Мен Жалал Абадтан, бул Чүйдөн, ошол жагы ойлондурду. Анан экөөсүнүн жаш айырмачылыгыбыз бир аз кооптондурду. Бирок мен ишендим, баары жакшы болот деп. Анан ошол биринчи көргөндө эле ошо үйлөнөм деген бир жакшы ой болгон. Анан эфирге чыгып жүргөндө экөөбүздүн ойлорубуз бир чыгып, мен толук билдим, мен ушул кызга үйлөнөм деп. Анан экөөбүз үйлөнгөндөн кийин экөөбүз тең ушул музыка телеканалында иштебей калдык. Бул негизи мага турмушка чыкканга чейин эле ал жактан жумуштан чыгып кеткен. А мен экөөбүз үйлөнгөндөн кийин мен эфирге чыкпай калдым. Анан баардык музыка каналдагылар айтып атпайбы? Силер ушул эфирге табышкан эле келген турбайсыңарбы деп, Ошо Аллахтын буйругу экен. Биринчи мен келдим музыка каналына, андан кийин Алтынай келди, бир жылдан кийин. Буйрук насип экен, азыр жашоонун эфирин алып барып жүрөбүз. Максатты сүйөрүңдү түшүнгөн күн дейт. Ушусурга. Мен үчүн аябай оор эмне түшүнбөйм. Негизи Максат мага сөз айтып, анан биз бир 2 жумадай сүйлөшпөй калганбыз. Ошол учурда апам байкады биринчи бир нерсе болуп атканымды. Ошондо анан барып жолуктук. Суббота күн болчу. Жолуккандан кийин анан ошондо түшүндүм окшойт. Бул менин адамым деп. Мен турмуш курууга даяр экенмин дегем да. Эч негизи моюнуна албайт да. Бул ошол экөөбүз эфирге чыгып жүргөндө эле жакшы көрүп калган. Ой, жок. Сени мен байкагам да, жаным. Мен билгем, сезгем, анан сага айткам, сөз таппайсың. Тамаша. Эң негизгиси, кээде биз ушуну талкуулап калабыз. Мени качан сүйгөнсүң, анан сен мени качан сүйгөнсүң деп кээде тартышып кетебиз, анан күлүп калам да. Эми экөөбүз ал нерселерди уже сүйлөшпөй деле койсок болмок. Себеби жашап атканыбызга 8 айдай болуп калды. Эми ал суроолордун кереги жокпу депчи. Бири-бириңерге бере албай жаткан суроо дейт. Бири-бирибизге бере албай жаткан суроо деле жок. Себеби мен ар дайым Алтынайга ичимдеги сезимдеримди, ичимдеги ойлорумду, суроолорумду дайым бере алам.
анан Алтынайга да үйрөттүм ошол нерсени, ичиңдеги нерсени да айтышың керек, баарын сыртка чыгарышың керек, ичиңде жутуп жүрбө деп. Алтынай да ошол нерсеге көндү. Бир ой болуп атса, же мен туура эмес кылып атсам, ошону ачык айтканга, ачык сүйлөшкөнгө, себеби жашырып жүрө берсек, ал бир күнү мындай жарылганда жаман болот да. Ошого жеткирбейли деп, ортосунда бир аз кичине бир талаш тартыштар болуп калса, отургузуп алып, кофеден коюп, кел сүйлөшөлү деп сүйлөшө алабыз. Ал жагынан азырынча мен сенде барбы? Мага бере албайтырмын жүргөн суроолоруң. Эметип коесуңбу? Неге мен деп. Алтынай ушу экөөбүз мен буга сөз айтып, кыз жигит бололу деп, анан үйлөнөлү деп тойго даярданып жүрөбүз. Ата энелерибиз жолуккан, баардык нерсе чечилген, тойдун датасы коюлган. Жүрөбүз, тойго даярданып, ушинтип суроо бере беришти да. Неге мен? Неге мени тандадыңыз деп. Анан кийин үйлөнгөндөн кийин ушул суроону берип баштады. Неге мени тандадыңыз? Неге мени сүйүп калдыңыз деп. Анан мен ошондо суроону өзгөртөлөйм дедим. Неге мени тандадыңыз эмес, акыркысы менби деп. Менде да ушундай суроо экен, бере албай жаткан суроо. Негизи эле бере албай жаткан суроолорубуз жок болуш керек. Ортобузда эч кандай сыр да жок. Мен болгону ошол. Мен тараптан минус ошол. Көп нерсени кээде айтпай калам. Жиним келип, идиштерди ары коюп, бери коюп, жинденип баштаганда жаныма келип. Ушул нерсеге максат мени көндүрдү айтмакчы. Жаныма отуруп сүйлөшкөндү, отур, оюңду айт. Ошондо да оюмду айта албайм да, ичиме сактап, жарымын айтсам жарымын айтпай калам. Ошо жинденип калып калабыз. Максат колуңузду сурай турган күндү сездиңизби? Жок, сезген жокмун. Себеби мен өзүм айткам, атайын обручальный шакек эле тагылат бизге. Андан тышкары колумду сурап, отдельно мондай фейерверк кылып, мага андай нерсенин кереги жок деп айт. Ооба, негизи Алтынай чынында менден күткөн эмес, себеби көп эле кыздардын кыялы да. Жигитин чөгөлөнтүп, анан колун сураганчы. Анан менден күткөн эмес, бирок мен баары бир эме кийин бир өкүнүч болуп калбасын деген ой менен ошол кесиптештердин жардамы менен түз эфирде конок болуп барып, анан ошол жактан колун сурагам. Ошол. Албетте алтындай убактыңыздарды биз менен өткөргөнүңүздөр үчүн жалпы ушул Соло медианын көрөрмандарына ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, ийгиликтер жарата бериңиздер. Ушул YouTube канал Соло медиа сиздерге дагы албан ийгиликтер болсун. Ошол элдин оюндагы суроолорду жооп алып берип, эл менен бизди жакын кылып, ар дайым эл тараптасыздар. Ал эми бизди көрүп аткан жалпы кыргызстандыктар, чет өлкөдөн көрүп аткандар болушу мүмкүн. Баарыңыздарга ийгиликтер болсун, баардык кыялдарыңыздар орундалган. Кыргызстаныбыздын эң бактылуу жарандарынан болуп жүрүңүздөр. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Анда Алтынай Манасбекова, сизге эркин микрофон. Соло медиа порталына чын жүрөктөн ийгиликтерди каалайм. Ишиңиздер ар дайым бийиктикте жүрө берсин. Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат.